Ала Тоо 24 каналынын түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн кеч эмес программасы улантат. Аны мен Бурулай Сурманкулова алып барам. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө жарлыкка январь айынын аягында кол койгон. Кабыл алынган жарлыктын алкагында өкмөткө иш-чаралардын планын аткаруу сунушталган. Бүгүнкү күндө ал максаттар кандай ишке ашып жатат? Жалпысынан миграцияны пайда кылган жана ага себепчи болгон факторлорду азайтуу, жеңилдетүүгө багытталган бул чараларды турмушка ашыруудагы аракеттер тууралуу программада сүйлөшөбүз. Студиянын коноктору миграция кызматынын кайрылмандар жана качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Жапара Мамбетова жана мамлекеттик каттоо кызматынын жарандык маселелер боюнча бөлүмүнүн кызматкери Анара Теленова. Ошондой эле биз менен видео байланышта Балдардын укугун коргоо лигасы коомдук фондунун директору Назгүл Турдубекова дагы болот. Саламатсыздарбы? Миграция маселесинде көп көйгөйлөрдүн бири ата энеси башка мамлекетке иштеген кетип, балдары бул жакта калып, көп ар кандай укук бузууларга учураган учурлар бар. Алардын да укуктук жактан колдоо жарлыкта жазылды. Бул боюнча иш алып барган Балдардын укугун коргоо лигасы коомдук фондунун директору Назгүл Турдубекованы да эфирге чакырган элек. Ал азыр Каракол шаарында дал ушул балдардын укугу, мигранттардын балдарына колдоо көрсөтүү боюнча тренинг өтүп жатканына байланыштуу видео байланыш курган болчук. Ошону көрүп алсак. Кыргызстанда ата энеси миграцияга кеткен балдардын эсепке алуу маселеси абдан актуалдуу. Себеп бизде миграция кеткен ата энелер абдан көп. Бирок ошол эле учурда белгисиз болуп атат да, канча бала кароосуз калып калды, канча бала бүгүнкү күнү өкмөт тараптан, жергиликтүү социалдык кызматкерлер тараптан алар камкордуккө муктаждыгы бар экен, ал белгисиз болуп атат. Андан тышкары бүгүнкү күнү эмгек миграция кеткен ата энелердин балдары зордук зомбулукка учураган окуялар азайбай атат. Бул дагы абдан көйгөйлүү маселе. Ал үчүн жер жерлеринде ар бала ушул эгерде ата энеси тарабынан кароосуз калып калса, сөз түрүндө электрондук форматта учетко алыныш керек. Андан тышкары социалдык кызматкерлер тарабынан, мугалим тарабынан деген мектеп тараптан дагы эки жактуу мындай мониторинг болуш керек. Себеп эгерде эки жактан бала үй менен мектептин ортосунда жүргөндө өзгөчө мониторинг жана мындай жардам көрсөтүү чаралар көрсөтүлбөсө деген бүгүнкү күнү баланын укугу жана кызыкчылыгы тебеленип калып атат. Бул Кыргызстан боюнча мен айтат элем, башка өлкөлөргө салыштырсак, Кыргызстанда ушул миграциянын себебинен балдар ата энеси жок калып калат. Бүгүнкү күнү ушу Кыргызстанда башка өлкөлөргө салыштырсак, чыныгы ушу миграциянын себебинен ата энеси тарабынан кароосуз калган балдар бүгүнкү күнү көбөйүп жатат. Алардын укуктары жакшы мындай эффективдүү деңгээлде корголбой келатат. Себеби деген биз учет маселеси деген жок, учеттон өтүшпөйт. Анан жер жерлерде ушу убагында ушундай балдарга мындай алдын алуу чараларды колдой турган, баланы коргой турган, камкордук көрсөтө турган чараларды убагында иштелип чыкпайт да. Ошондуктан бүгүнкү күнү биз ушул эгерде чыныгы Кыргызстанда ар бир балага карата коопсуздук чөйрөнү түзүп беребиз десек, анда бул маселени деген жөн койбой өзгөчө көңүл буруш керекпиз. Чоң рахмат. Жапар айым, сизден кайра эле сурагым келип атат. Ошо балдардын укугун коргоо, мисалы үчүн мигранттар убагында ата энеси мигрант болуп, же болбосо сиз өзүңүз белгилеп кеткендей кайрылмандар болсо, кайра кайтып келгенде алардын балдарынын жагымдуу бир шарт түзүү, алардын документ алуусунабы, же болбосо ошо Кыргызстандагы башка балдардай эле бирдей укукка ээ болуш үчүн кандайдыр бир чаралар көрүлүп атабы? Өзүңүздөр билесиздер, эми миграцияга негизинен баягы турмуш тиричиликтин айынан кетип атпайбы, чет өлкөгөчү. Алардын басымдуу бөлүгү бизде Россия Федерациясына кетет. И ошол убакта алар балдарын жакындарына бир таштап кеткенге мажбур болуп атат да. Бардыгы эле баягы жакын туугандардын колунда калса, бул бир жөн болчу да. Ошол эле убакта алыс туугандарына же баягы жетиштүү деңгээлде көңүл бөлө албаган кары картаңдардын колунда калып калган учурлар өкүндүрөт да. Ушул убакта жанагындай
насилиеге кандайдыр мындай мажбур болуп калышы мүмкүн да, түшүп калышы мүмкүн. Ошолордун алдын алуу максатында бул иш чара иштелип чыккан. Азыркы учурда жана Назгүл эже дагы көп маселелерди айтып кетти ошол боюнча. Анан сиз айтып атасыз жана кайрылмандар багытында кандай болот депчи. Аларды ала турган болсок, мурда мисалы башка өлкөнүн жарандыгында туруп, анан Кыргыз Республикасына тарыхый мекенине деп кайра кайтып келишти да, ошол убакта балдары менен кошо көчүп келгендер бар да. Жарандык алып атканда кандайдыр бир себептер менен өздөрү алып, ошол эле учурда балдарын каттоого койбой же жарандыкка киргизбей калган учурлар ар бир. Аны дагы мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү дагы кененирээк айтып берет. Паспорт жашынан өтүп кетип, ошол менен жүрө берип, азыр паспорт алууда негизги көйгөй жаралып атат да. Жарлыктын негизги багыттарынын бири ошондой баягы абалга дуушар болуп калган адамдарды документтештирүү маселеси болуп атат да. Мисалы, есть живой человек, но он не может себя доказать дегендей болуп атат да. Баягы кечиресиз ба, орусча болуп кетти. Бирок чын эле адамдын өздүгүн тастыктаган документи жок болсо, социалдык жеңилдиктерди, негизи эле өзүнүн укугун коргоодо бир топ чектөөлөргө туш болуп калат экен да. Ошол маселелерди чечүү багытында дагы ошол жарлыктын убагында кабыл алганы бул бизди мындай сүйүндүрөт да. Анар айым, сиз мамлекеттик каттоо кызматынын ушул жарандык маселелер боюнча бөлүмүнүн кызматкерисиз. Ушул жарлыкта белгиленген категориядагы адамдардын жарандык алуу, алардын документ алуу маселеси канчалык жөнөкөйлөштүрүлүп атат? Негизи бул жарлыкта көрсөткөн бир нече категория этникалык кыргыздар көрсөтүлгөн. Бул мисалы күчүү кезинде Кыргызстан аймагына келип, анан өз убагында же чет элдик паспорт албаган эмес, же Кыргызстан паспортун алууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ошондой эле ата энеси Кыргызстандын жарандыгына жана Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы негизинде кабыл алынган. Бирок балдары арызга көрсөтүлбөй калып, балдары 18 жашка толгон. Ошондой эле чет элдик мамлекеттик паспортунан мөөнөтү өтүп, бирок аны барып өзгө алмаштырууга мүмкүнчүлүгү жок жарандар болот. Ошондой эле баягы кээде болот, баягы Кыргызстан аймагында келип жашап жүрүшөт, бирок өздүгүн тастыктаган документтерде, мисалы ушу паспорт менен туулгандыгы жөнүндө бөлүгүндө жазылуусу анкеталык маалыматы дал келбеген жарандар бар. Алар өзүнүн мына Кыргызстан аймагына келип жашап, туруктуу турууга, документ алууга аябай кыйынчылыктар көрүп жатат. Анткени мисалы биздин азыр Кыргыз Республикасынын мыйзамынын жарандыгы жөнүндө мыйзамынын негизинде Кыргыз Республикасынын жарандыгына өздүгүн тастыктаган паспорттун негизинде, анан туруктуу жашоо уруксатынын негизинде гана кабыл алынат. Ал эми бул категорияда жарандар Кыргызстан жарандыгын кабыл алууга мүмкүнчүлүгү болбой атат. Азыркы мезгилде бул жарлыкты аткаруу боюнча аткаруу максатында мына өкмөт тарабынан, ошондой эле мамлекеттик каттоо тарабынан азыр чет элдик жараны болгон этникалык кыргыздардын жана жарандыгы жок улуттук кыргыз болгон жарандарды Кыргыз Республикасынын жарандыгына жөнөкөйлөштүргөн тартипте кабыл алуу жобосу иштелип чыгып, жакынкы мезгилде мамлекеттик мекемелерге, мына госучрежденияларга макулдашууга жөнөтүлөт. Анан макулдашуудан өткөндөн кийин өкмөттүн кароосуна жөнөтүлөт. Бул жобонун негизинде ушул айтылган категориядагы жарандарды болгон документтердин негизинде Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу каралган. Ал жарандар сөзсүз түрдө бирок Кыргызстандын аймагында жашап аткан болушу керек да, э? Негизи ооба, баары эле келген этникалык кыргыздар Кыргызстан аймагына туруктуу жашоо максаты менен келишет. Мына ушул жерден сурагым келип атат да, Жупар айым, сизден. Кайрылман статусун алган биздин этникалык кыргыздар бар да, биздин Кыргызстанга келип жашап аткан. Ошолор жөнүндө дагы бул жарлыкта белгилениптир. Алардын ошол Кыргызстандын жарандыгын алууда кайрылмандар бөлүгүнүн колдонуу мөөнөтү аяктаса дагы жарандыкка кабыл алуу боюнча ушуну түшүндүрүп берсеңиз. Туура суроо болду. Кайрылман көөлүгү негизи мыйзам боюнча бизде өздүгүн аныктаган документ катары таанылыш керек. Мыйзамда ошондой жазылган да, тактаана. Бирок жарандыкка тапшыруу боюнча атайын мыйзамда бул документ белгиленбей калганда, өздүгүн аныктоочу документ катары кирбей калган.
Анан ошол жагынан бир аз аксап келишкен. Андан сырткары мисалы бизден паспорттун негизинде кайрылман статусун алып, бирок паспортун жоготуп берген же паспорттун мөөнөтүн өткөрбөгендер бар. Ошентип убакыттын өтүшү менен жүрө берип бизде кайрылман жалпы 3 жылга берилсе, ошол 3 жылдыгын мөөнөтүндө өткөрүп, таптакыр эле жараксыз болуп калган документтер менен жүргөн категориядагы адамдар да көп да. Анан биз ушул баягы жарлыкты иштеп чыгып атканда биз ушул сунуш бергенбиз. Таптакыр болбосо, ушул баягы эч болбосо кайрылманын мөөнөтү өтүп кеткен документи болсо дагы ушуларга бир шарт түзүп берели депчи. Себеби бул деген мөөнөт өтүп кетсе деле ал өздүгүн аныктоочу документ катары бизде таанылгандыктан, ошон үчүн бул категорияны калып кетпесин депчи. Таптакыр паспорт албагандар бар, паспорт алып же жоготуп ийгендер бар, же кайрылман күбөлүгү менен жүрүп, жанагынтип мөөнөтүн өткөрүп жибергендер да бар да. Анан кайра алайын десе, же кайрылман мөөнөтүн жанагы мөөнөтү жараксыз болуп калган, паспорту жараксыз болуп калган, ушинтип кыйналып жүргөндөр бар да. Же болбосо СССРдин паспорту менен деле жашап жүргөн башка документ албай. Улуу моундагы адамдар да бар да, айрыкча могу региондордо көп кездешет да, анар же. Да, ошол СССРдин паспорту менен калып, анан мындай же жарандыгы жок деген статусу жок, же бул Кыргызстандын жараны деген дагы статусу жок, орто жолдо жанагынтип белгисиз бир акыбалда калып калган жарандарыбыз бар да. Ошолордун дагы баягы маселесин чечип кетели деген максатта биз ушул категорияны да камтып кеткен элек да. Жакшы, мына жана программанын башында эмгек мигранттарынын балдардын укугу боюнча сүйлөшүп кеттик. Анан азыр болсо ошо эмгек мигранттары болуп башка мамлекетке барып, ошол жакта мындай жакшыраак жашоо үчүн же көбүрөөк акча табуу үчүн, укуктары кайсыл бир деңгээлде жакшыраак корголушу үчүн башка мамлекеттин жарандыгын алган биздин жарандарыбыз бар да. Ошолордун мисалы Кыргызстандагы мүлкү дейбизби, ушуга дагы кайра же Кыргызстанга кайтып келгенде бул жактагы байланыштарына дагы бир кандайдыр бир чектөөлөр, Кыргызстандын жараны болбой калгандан кийин чектөөлөр коюла турганы бул турган иш да. Ушул маселени дагы жөнөкөйлөштүрүү боюнча дагы ушул жарлыкта каралыптыр. Мекен карт боюнча кимсиздер? Мекен карт боюнча бул миграция кызматы ошол жумушту аткаруу боюнча атайын баягы координациялоо жүктөлгөн мамлекеттик орган болчу. Тилекке каршы азыр биз жоюлуп кетпедикпи? Жарымыбыз МИДке, жарымыбыз тиги Минтуртка кошулуп дегендей. Бирок бул иш токтогон жок. Жолго коюлган, жүрүп жатат. Мекен карт боюнча атайын мыйзам чыккан. 3 окуудан өтүп кол коюлган. Ошонун негизинде баягы ишке ашыруу боюнча атайын өкмөттүн жоосу чыкмак. Биз жоосун Кыргыз өкмөтүнүн аппаратына киргизилгенбиз. Азыр жакынкы күндөрдө чыгып калат, жакынкы убакта. Эгерде бул чыгып кала турган болсо, чечим кабыл алынып, анда бул жолго коюлат да. Уже мындай технический жагы калат. Технический жагы бул мамлекеттик каттоо кызматына жүктөлгөн. Ал жерде жанагы мекен карттын өзүн, баягы документтин өзүн выпускать этип, анан уже биринчи Кудай буйруса, ушул жылдын 1-сентябрынан баштап мурда биздин жарандыкта туруп, бирок кайра Кыргызстанга келип кетүү үчүн жакшы шарт түзүлүүчү документ катары уже бериле баштайт да. Ал мекен карт ошол иштеп калганда кандай укуктарга же болбосо артыкчылыктарга ээ болушат ошол мекен карттын ээлери? Долбоордо бар да азыр. Барлыгы жазылган, долбоордо баары жазылган. Негизи мекен карт менен документтештирген жарандар, чет элдик жарандар, алар Кыргызстан аймагында Кыргызстан жарандары кандай укукка ээ болсо, ошондой укукка ээ болот. Бирок бир гана айтып кетчү нерсе бул баягы белгилеп кетчү нерсе бул болгону баягындай жогорку кеңешке, мамлекеттик кызматка иштегенге уруксат болбойт. Анан калган социалдык бүт укуктарга ээ болот. Бул окуганда Кыргызстандын жарандары канча акча төлөнсө, мисалы бир эле контрактты түрдө төлөнүп жатат, окуу болуп жатат, ошондой эле акча төлөнөт. Мисалы ден соолукка байланыштуу дарыланса, ошондой эле Кыргызстан жарандарында сыяктуу эле дарыланып жүрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Жанагы немелер боюнчачы, мисалы үчүн жер үлүшү боюнча көп маселе чыккан учурлар бар да. Азыркы иштеп аткан мыйзам боюнча 1 жылдын ичинде башка өлкөнүн жарандыгын алса, ошо 1 жылдын ичинде
ал жер үлүштөрүн башка бирөөлөргө, туугандарына өткөрүп бериш керек. Азыркы мыйзам долбооруна жобого ылайыктуу, мыйзамга ылайыктуу, эгерде жер үлүшүнө ээ болгон мекен карт менен документтештирилген жаран 10 жылдын ичинде Кыргызстан жаранына өткөрүп берүүгө мүмкүнчүлүк бар. 10 жылдын ичинде. Жер үлүшүнөн сырткары ошол мекен картка ээ болгон адамдар кандай, мисалы, ушул мүлккө байланыштуу кандай укуктарга ээ болушат? Алар мүлк алганга эч кандай чектөөсү жок. Кыргызстан жараны кандай укуктарга ээ болсо, мекен карт менен документтештирилген чет элдик жарандар ошондой укуктарга ээ болот. Мен айтып атпайбы, мамлекеттик каттоо, мамлекеттик кызматтарга иштеген болбойт, депутатка шайланууга болбойт. Жарандарга салыштырмалуу алардын артыкчылыгы ошондо. Артыкчылыгы ошондо. Артыкчылыгы ошол мүлк кыймылсыз мүлк алганга укуктары бар. Бул мекен карт иштеп баштагандан кийин болот да, же азыр деле иштейби бул? Азыркы 1 сентябрдан баштап, эми буюрса 1 сентябрдан бериле баштайт буюрса. Ооба, буга чейин себеби мындай көрүп калгамда, башка ушул Россиянын жараны болсо, Кыргызстандан үй ала албайт, квартира, батир ала албайт деген. Жок, мүлк алганга бизде уруксат бар, мамлекеттин жарандарға жер иштеткенге, менин билишим боюнча, жер иштеткенге жерди алууга уруксаты жок. Ал эми жай кыймылсыз мүлк алганга укук бар алардын азыркы мезгилде. Азыр деле. Мына эмгек ошол миграция кызматына ошол мигранттарга байланыштуу концепция иштеп чыгуу дагы сунушу берилген да. Ал концепция кандай болот? Ичине эмнелер камтылат? Негизи айтканда 2017-жылдан баштап өлкөнүн миграциялык багытын жөнгө салган мындай жакшы документ чыга элек болчу да. Ошол себептен ушул миграциялык концепцияны кабыл алуунун тездетүү боюнча атайын тапшырма коюлуп кетпедиби? Бул негизи аябай жакшы документ болмокчу. Бул үчүн биздин кызмат башында туруп эл аралык эксперттерди чакырганбыз. Тиешелүү мамлекеттик органдардын жооптуу кызматкерлери менен бирге бул көп убакыттан бери талданып, талкууланып, анан иштелип чыккан документ деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө бул жана көз карандысыз эксперттердин баягы баалоосунан да өткөн, алардын талдоосунан да өткөн дегендей, анан Кыргыз Республикасынын аппаратына киргизилген. Эгерде бул жакын күндөрү, жакынкы айларда чыгып калат деген үмүттөбүз. Ошол кабыл алынса, миграция жаатында негизи эле кайсыл ишти ким аткарыш керек, бул уже мындай более конкретно бөлүнүп берилет да. Мисалы, ошол эле убакта саламаттык сактоо министрлиги мисалга ала турган болсок, мигранттардын ден соолугу боюнча кам көрүлөт. Каттоо кызматы эмне жумуштарды аткарат? Ошол эле укук коргоо жаатында баягы органдар кандай жумуштарды аткарат? Ошо четко бөлүнүп, ошо бир мындай ырааттуу иш алып барганга мындай жакшы мүмкүнчүлүк түзгөн документ болуп эсептелинет да. Бая айтып кеткендей, азыр ошо өкмөттүн кароосунда жакынкы айларда чыгып калат деген үмүтүбүз бар. Жакшы. Анар айым, сизден дагы сурагым келип атат. Ата энеси эмгек миграциясында болгон балдарды эсепке алуу, кароону, укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылуу боюнча чараларды көрүү, мамлекеттик коргоонун кепилдиктери менен эмгек мигранттарынын балдары деген түшүнүктүү мыйзамдык деңгээлде киргизүү, анан булардын эсебин тактоо боюнча дагы тапшырма коюлбадыбы? Ооба, мындай негизи жарлыкта бул маселе коюлган, бирок бул мамлекеттик каттоо кызматынын компетенциясына кирбейт эле. Негизи бул маселе негизинен жанагы саламаттык сактоо жана министрлигине караштуу социалдык өнүктүрүү министрлиги жасайт, бирок сиздер менен кандайдыр бир биргелешип аракет көрөт болушуңуздар керек. Себеби көп биздин жарандарыбыздын дээрлик баардык маалыматтары мамлекеттик каттоо кызматында да. Азыр кандай деп атсам, бул мисалы мигранттардын, ооба, туура эле айтып атасыз, бир жактан мамлекеттик каттоо кызматына балдарга тиешелүү болгон бул жана туулгандыгы жөнүндө күбөлүктү берүү, аларды тастыктаган документтерди берүү маселеси кирет. Ал маселелер кирет, ооба, жүргүзүлөт. Ал боюнча статистика жүргүзүлөт. Сөзсүз түрдө социалдык министрлик аркылуу мына статистикалык маалымат берилип турат ал. Дагы сурагым келип атат. Биздин Кыргызстандын жарандары жыл сайын эле башка өлкөнүн жарандыгынан алып атышат да. Анан статистика барбы? Канча жыл сайын көбөйүп атабы же болбосо
азайып атабы? Ооба, биздин Кыргызстандын жарандары башка мамлекеттерге кетип, ал жерден жаранда чыгып эле жатышат, бирок аябай көп атат деп деле айтпайм. Анткени мисалы былтыркы жылдын эсебин алсак, 3557 киши жарандык кабыл алса, 1902 киши жарандыктан чыккан. Анан бул негизи биздин мыйзамга ылайыктуу башка мамлекеттин жарандыгын алып атканда бизден сөзсүз түрдө жарандыктан чыгуу талап коюлбайт. Чектешкен 4 мамлекеттен сырткары. Бул эми эгерде жарандыктан баш тартып чыгып кетип, кайра Кыргызстан жарандыгын кабыл алуу калабына келтирүү маселеси менен каралса эч кандай чектер жок. Кайра эле келип, аймактык паспорт бөлүмдөрүнө кайрылат, документтер тапшырып, Кыргызстан жарандыгын кабыл алат. Сиз айтып кеттиңиз, ушу чектеш мамлекеттери булар Казакстан, Кыргызстан. 4 мамлекет бар чектешкен. Бул Тажикстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы, Казакстан жана Кытай Республикасы. Бул мамлекеттин мамлекеттер менен чектешкен мамлекеттер менен бизде башка жарандуулук уруксат берилбейт мыйзам боюнча. Ал эми мисалы Россиянын жарандыгын алып аткандар боюнчачы сөзсүз түрдө биздин жарандыктан жок, негизи биздин мыйзам боюнча Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамга ылайыктуу Россиянын жарандыгын алып атканда баш тартуу бизден талап кылынбайт. Бул деген биз бир нече мындай Россия мамлекетинин мыйзамына ылайыктуу баш тартканга туура келет. Бирок ал жактан Россия жарандыгын алып туруп, кайра эле келип Кыргызстандын жарандыгын кабыл алып атышат биздин жарандар. Жапар айым, сизден дагы бир жолу тактап сурагым келип атат. Бул мекен карт сентябрдан баштап буюрса ишке кирген атпайбы? Ошондо мекен картты каалоочулардын баары эле ала алабы? Же болбосо ага дагы бир мекен картты кимдер ала алат деген ошол баягы категориясы атайын аныкталып кеткен. Бул мурда Кыргыз Республикасынын жарандыгында болуп, бирок эми кандай бир себептерден баягы сиз айтып кеткендей мүмкүн жашоо шартын өзгөрткүсү келгендер же каражат таап келиш үчүн башка мамлекеттерге чыгып, ал жакта башка мамлекеттин жарандыгын алганга муктаж болгондор мисалы да. Анан кийин анын баардыгы эле көбүнчө эле эмгек миграциясында жүргөн биздин калк түзөт. Алардын көпчүлүк бөлүгү 700 миңден ашуун бул Россия Федерациясында. Мындай мисалга ала турган болсок, алардын баардыгы басымдуу бөлүгү кайсыдыр бир убакта кайра Кыргызстанга келип жашоону каалашат да. Ошолордун эмеси мындай суроо талабынын негизинде бул иштелип чыккан маселе десек да болот да. Алар баягы сиз жана башында айтып кетпедиңизби, ушу жер үлүшүнө келгенде ушундай бир көйгөйлөр чыгып атыптыр деп. Действительно, учурдагы мыйзамда алар мурда биздин жарандыкта туруп анан чыгып кеткен болсо, бирок артында жанагындай жер үлүшү болгон болсо, алар 1 жылдын ичинде башка бирөөнүн намына өзгөрткөнгө мындай мажбур болчу да. Ал эми 1 жылдын ичинде ал мигрант биздин өлкөгө келе алабы, келгенге мүмкүнчүлүгү болобу, болбойбу, бул жагы каралбай калган да. Ошон үчүн 10 жыл деген мөөнөт киргизип атат да. Эми шашпай ошол убакта жакшылап чечим чыгарып, мисалы 10 жылдын ичинде кайра келеби, келбейби уже адамга мисалы дактана билинип калат да. Ошол максатта берилип аткан документ десек болот да. Ал эми 1 жылдын ичинде бирок аябай эле чукул убакыт болуп калып, анан нааразычылык ушундан келип чыкканда биз өзүбүздүн баягы жашап кеткен өлкөбүзгө дагы же алардын үй жайы да, ата мекенине, үй жайы, туугандыруу бүт эле баардыгы эле Кыргызстанда калышты да. Анан бизге келгенде эле жанагындай чектөөлөргө түшүп болуп калышып атат да. Ошон үчүн ошолордун баягы маселесин жеңилдетүү максатында ушул мекен карт эмеси системасын киргизүү бул көп жылдардан бери эле талкууланып келаткан. Но буюрса ушул жылы мындай толук кандуу ишке ашат деген үмүттөбүз да. Ошондо Кыргызстандын могу акыркы 30 жылдык тарыхында башка өлкөгө барып жарандыгын алып калган чет элдик мекендештер ошол кыргызстандык мекендештердин баарына берилет турбайбы? Буюрса ошолорго берилет. Бекер эле берилеби? Ал бир эми жанагындай паспорт алып атканда атайын же болбосо мисалы бизнесмендерге көбүрөөк жок, инвестиция салам дегендерге жеңилдиктер азыраак. Сиз Кыргыз Республикасынын паспортун алып атканда минималдуу бир акча төлөйсүз да, мисалы паспорттун. Ошондой төлөм киргизилиши мүмкүн, же болбосо бекер болот. Чоң рахмат, анда биздин студияга келип ушул миграциялык кырдаалды жакшыртуу чаралары тууралуу жасалып аткан иштер, алдыда жасалуучу чаралар тууралуу айтып бергениңиздер үчүн
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ала Тоо 24-түн кеч эмес программасын түз эфирде көрдүңүздөр. Программада миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө президенттин жарлыгынын аткарылышы тууралуу сүйлөштүк. Студиянын коноктору миграция кызматынын кайрылмандар жана качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Жыпара Мамбетова жана мамлекеттик каттоо кызматынын жарандык маселелери боюнча бөлүмүнүн кызматкери Анара Тиленова. Ошондой эле биз менен видео байланышта Балдардын укугун коргоо лигасы коомдук фондунун директору Назгүл Турдубекова болду. Көрсөтүүнү мен Бурлайып Сурманкулова алып бардым. Биздин каналдан алыстабаңыздар.